Салам достор, Нидерландияга келгенде брендтик кийим кечени арзаныраак баада алгыңыз келсе, Roermond аутлетин сунуштайм. Келгиле азыр ошол аутлетти чогуу кыдыралы. Алгач аутлет деген эмне? Аутлет бул негизинен брендтик буюмдарды арзандатылган баада саткан дүкөн же соода борбору дегенди билдирет. Баасы төмөн, анткени товарлар мурунку сезонго же ашыкча өндүрүшкө таандык. Ал эми биз бараткан жер Roermond шаарында жайгашкан дизайнер аутлет. Европадагы эң ири брендтик аутлеттердин бири. Бүгүн сиздерге кээ бир өзгөчөлүктөрүн жана кээ бир брендтер жөнүндө айтып бергим келип турат. Алгач кирер менен эле балатыны көрдүк. Октябрь айынан эле жаңы жылга даярдык башталат бул жерде. Андан кийин эле Adidas бренди. Бул жерде сиздерге ушул көйнөктү көргөзгүм келди. Жолугуга ак көйнөгүн кийип кел дегендей болуп калат экен бул жер. Баасы 50 евро. Ушул бут кийимди алдык 14 еврога түшүптүр. Бул деген 1400 сом. Ал эми бул жерде көргөзгүм келген жерлерден бири намазкана. Quiet Room деп атап коюшат. Бул жерге көптөгөн эл аралык туристтер келген үчүн аларга ыңгайлаштырылган. Эркектерге жана аялдарга өзүнчө намаз окуучу жайлар, ошондой эле даарат алуучу жайлары дагы бар. Жакшы шарт түзүп берген. Бул жер дизайнер аутлет болгон үчүн өзгөчө дизайн жана көчө стилиндеги архитектурасы, ачык аба, сейилдөөчү зоналар менен коздолгон. Андан кийин эле 2002-жылы негизделген Crocs бренди. Бул бут кийимдер Crosslite деген патенттелген жеңил резинага окшош материалдан жасалган. Жумшак болгондуктан бутка ыңгайлуу, бут дем алат. Ар түрдүү түстө жана формаларда. Башында практикалык бут кийим катары гана каралса, кийинчерээк мода символуна айланган. Ал эми жекече Jibbitz деген аксессуарлар менен дагы белгилүү. Бул жерде көптөгөн түрлөрүн көрө алдык. Сиздер видеодон көргөндөй, бул жерде 150дөн ашык брендтер бар. Ал эми Nike дагы өзгөчө бир дизайн тартуулаптыр. Канча деген бут кийимди колдонуп, ошондой спорт менен машыгып жаткан бир адамдын денесин сүрөттөгөн экен. Дагы көргөзгүм келген жерлер булар ажатканалардын ыңгайлуулугу. Бул жер наристелерди эмгизүү же жалаяк алмаштыруучу жай. Бул жерде памперсти сатып алганга атайын автомат жана аны жагымсыз жыт болбошу үчүн ыргыткан атайын кутуча бар экен. Бул болсо үй бүлөлүк ажаткана. Бул коопсуздук үчүн аябай ыңгайлуу. Бул жер болсо атайын майыптар үчүн. Ал эми бул ажаткана аялдар үчүн өзгөчө макияж жасоо үчүн арналган бурч бар. Көпчүлүк кышкы мода символу катары тааныган Ак брендинин дүкөнү дагы бар. Биз Уги деп эле айтып жүрөбүз. Булар жылуу кышкы бут кийимдер. Ал эми эң таттуу дүкөнгө келдик. Lindt бул дүйнөдөгү белгилүү швейцариялык шоколад бренди. 1845-жылы негизделген. Какао бурчактарынын мыкты сортторун, табигый кант жана майларды колдонушат. Премиум статусундагы шоколад. Алардын кээ бир продуктылары Fair Trade сертификатына Ал эми бул сертификат жөнүндө айта кетсек, бул сертификат продукттардын адилеттүү соода стандарттарына ылайык өндүрүлгөндүгүн тастыкталган эл аралык белги. Тагыраак айтканда, өндүрүүчүлөргө адилеттүү баа төлөп, иш шарттарын жакшыртып, балдар эмгегин колдонбоо дегенди билдирет. Ал эми аутлеттин ортосунда ушундай суу толтуруп алуучу жер бар. Ал кышында иштебейт экен, бирок жайында чаңкагандар бул жерден суун толтуруп кетсе болот. Анткени дүкөндөрдө кымбатыраак болушу мүмкүн. Биз бир жолу 1,5 литр сууну 4 еврога сатып алганбыз.
Ал эми бул rituals деп айтылат болуш керек. Биз rituals деп айтабыз. Нидерландияда чыккан эл аралык косметика бренди 42 өлкөдө 1300дөн ашык дүкөндөрү бар. Амстердамда негизделген. Бул жерде дагы скрабтарды колдонуп көрүү үчүн бурч бар. Кызым аябай жакшы көрөт. Ошон үчүн тестирлеп, жыттарын жыттап силерге көргөзүп бермекчи. Үч жарым сааттык парковкага 7 евро төлөп үйгө кете бердик. Эгер видео жаккан болсо, маалыматтар кызыктуу десеңиз, лайк басып, мени колдоп кетиңиз. Комментарийлерде кайсы темаларда видео тартуумду кааласаңыз, аны жаза кетсеңиз болот.